Салам достор, бүгін ең өзгөчө чыгарылыш болот. Анткени кыштакта бир күн долбоору жыйынтыкталып жатат. Эң акыркы 12-чи чыгарылышта биз сиздер менен Кара Суу районундагы Шералы жана Бөрүлүк айылынан жолугуп атабыз. Адаттагыдай бул жерде дагы бир кыз мага жардам берет. Ал кыз мектеп окуучусу экен, 11-класс. Алдыда биз Элзат экөөбүз мектептен жолугуп, андан ары Шералы жана Бөрүлүк айылын сиздерге кенен айтып беребиз. Элзат, салам. Қош келдіңіз. Қандай? Окууларың жакшыбы? Денсаулығың жакшыбы? Шүгүр, өзүңүздөр жакшы келе алдыңыздарбы? Сабактан чыктың ба? Ооба, сабактан чыктык, эми бүтү бизге сабак. Сага телефондон байланышкан сыймык менмин. Не кыласыз? Үйгө барасыз сабактан чыккандан кийин? Ооба, үйгө барабыз. Үйгө барып, анан турмуш менен таанышабыз. Турмуш менен таанышабыз. Кеттикпи? Жүрүңүздөр анда. Ушул биздин айылыбыз, Шералы айылы. Эмнеге бирок мага айтышты, Шералы анан Бөрүлүк деп айтыпчы. Бизде негизинен Шералы айыл деп айтылат. Анан Бөрүлүк, башка маданият болуп, айылдарга бөлүнүп кетишкен, ошондой аттар коюлуп калган да. Ошондуктан анан Бөрүлүк, Шералы, бул жакта маданият деген айылдарыбыз да бар. Ошого баарын чогуу эле Шералы деп коебуз. Негизинен Шералы деп. Шералы да. Жакшы. Мектептен чыгып баратасыз? Канча окуучу бар мектепте? Мектепте 400дөн ашуун окуучу окуйт. 400дөн окуучу. Сен канчанчы класс? Мен быйыл 11-класс. 11-класс. Мага сени жөн жерден сунушташ болсо керек. Сен кандай өнөрлөрүң бар? Эмне кылабыз бүгүн? Мен бош убактымда көбүнчө ошо калпак тигем. Калпак, кадимки эле калпак. Кыргыздар кийген, кыргыз жигиттери кийген калпак тигебиз. Азыр эми кыш мезгили болгондо байланыштуу жумуш жок, анан карантин болгондугуна да байланыштуу жумуш токтоп калган да. Азыр мен буга чейинки программаларды көрсөң, мен баары айылда барып, айылдын жумушун жасап көрүшүм керек да. Бүгүн эмне кылам эми? Билбейм, үй жакка барып көрөбүз. Үй жакка барып көрөбүз, эмне кылышыңызды ошондо айтасыз. Ата-энеңден сурап. Денемен сурап. Бирок сен жол бою айылдын жетишкендиктери, эл эмне кылып атат, ошол жөнүндө айтып берип кете берсең болот. Анда макул. Биздин айылыбыздын жетишкендиктери тууралуу айта турган болсом, биздин айылдын жаштары чогулуп спортзал салып жатышат. Мына ошол тууралуу айта алам. Анан азыр дагы ошол спортзалды көрсөк болот. Жолдун боюна кетип атып эле көрсөк болот. Көрсөк болот. Сен жол баштасаң, ошого баралы. Биздин жолдор бир аз кар жаганына байланыштуу. Ылай. Кар жаган бирок ылай. Кар жаган бирок ылай, эркетте кар ылай. Мектепте бет капсыз Жүргөн мүмкүн эмес. Жок. Бирок сыртка чыкканда чечип койсо болот, Чечип койсо болот, Ушулбу? Ушул биз айткан жер. Жартылай. Жартылай бүткөн. Бирөө телефонго кайра сүрөткө тартып атат. Буга чейин мектептин спорттук аянтчасы жок болду эле. Жок болгон. Сыртка чыгып эле ден тарбия сабактарында сыртка чыгып ойночубуз. Кыш мезгилинде класста эле өтпөйт. Биздин атайын залыбыз жок болгон үчүн эмеде өтөбүз. Класста эле өтпөйт. Анан кээде чыгып коебуз. Кар ойногону. Болбосо жок, кыш мезгилинде ишке чыгайын деген бандай эмелер жок. Буюрса эми ойноп калат экенсиң, Буюрса ойноп калабыз. Бuyakta kim? Hangisiniz? Биздин байкебиз. Келдик. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Денсаулык иштер жакшы? Найсыз. Жакшы? Рахмат. Бияк өзүм досум экен да. Кандай анан? Иштер жакшы? Жакшы, рахмат. Биякты сүрөткө тартып. Ушул айылыбыздын биринчилерден болгон символуна ушуну сүрөткө тартып группаларга жайылтып коелук деген. Жакшы. Мен келдик эле, анан коноктор келип калган экен көрсө. Эмне процесс болуп атат азыр бияйда? Токтоп калдыбы же? Азыркы учурда кышка чейинки даярдыктар болгон. Азыркы учурда кышка байланыштуу кичине жумуш иштери токтоп турат. Буга бирден бир негизги себептерден бизде бул демилгени көтөрүп чыккан биздин ушул жаштардын
убактылуу Россияда жумуш иштеп жүргөн жаштардын демилгеси менен болуп атат. Биздин агаларыбыздын, инилерибиздин, досторубуздун демилгеси. Качан бүткөрүлөт? Буюрса жаз айына деп пландаштырылып атат. Жаз айында буюрса оюнга жана ишке берилет. Бүгүн ушул силердин айлыгыңарды элге чалдырып беришибиз керек да, бир күндүк жашоосун. Анан азыр Элзаттын үйүнө барып тиккен калпактарын көрөбүз, жумуштарын жасап көрөбүз. Ишиңерде ийгилик болсун. Жакшы бүтүрүп алгыла, буйруса ачылганда келип биз дагы той ойноп кетели. Албетте сөз. Жакшы кал. Жакшы кал. Кеттикпи? Кеттик. Кайра эле ушул жак менен кетебиз. Кайра эле ошо келген жолубуз менен кете беребиз. Саак болуп аткан го. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Ушинтип сыртта өтүшөт, Ушинтип сабак өтөбүз кышында. Жазында деле негизинен ушундай сабактарды өтөбүз. Бул биздин үйүбүз болот, нагыл. Бул жерде биз мектепте кыздар менен өзүбүзчө эме деп алабыз, чыйырчык деп ат коюп алганбыз. Неге? Себеби бул жер чыйырчыкка окшош, анан өтө жөнөкөй. Сабактан жооп берген күндөрү, бош күндөрүбүздө кыздар менен чогулуп ушул жерде ойнойбуз. Азыр экөөбүз теуп көрөлү? Мали? Сәл. Biraz деген мааниде. Кичинерак, кичинерээк деп да айтылат. Кичине болсо да болот. Мали болот. Майли, макул, мейли. Мен сумкам кармап турсаң? Жаштыкты бир эстеп, чана теуп койдум. Теуп бересиңби сен да? Кебизсиң. Кеттикпи? Сиз айдайсызбы анан? Оба. Жүрүш керек. Жок туртпа. Ай, кетпейт го. Кетпейт. Элзат менен ашып кетти. Аке мен чанам. Алып чыгыш керек мени? Ачпаса таштап коюң деп коет да. Алып чыгасыз. Алып чыгасыз. Элерине бериш керек. Булардын эгасына берип тапшырып коебуз да. Эгасы. Эси, кожоюну деген мааниде. Жакшы. Ушул жерди чыйырчык деп атап алабыз өзүбүзчө. Сонун жайындасы да кооз болсо керек бул жер. Ооба, жайындасы да өзгөчө эме болот. Кандайдыр бир башкача көрүнүштүү болуп калат. Сонун чынап эле. Чыйырчыгыңар. Чыйырчык деген атка татыктуу эле болду. Ооба. Ошондой эле деп коебуз, бирок канчалык деңгээлде чыйырчыкка окшош билбейм. Негизи чыйырчыкка барып көргөн эмес экенмин. Негизи көргөн эмесмин? Негизи жок, көргөн эмесмин. Ушул жер чыйырчыгыбыз турганда чыйырчыкка дейбар. Саламатсызбы? Бул менин атам. Салам алейкум. Кандайсыз? Денсаулык иштериңиз жакшы? Жакшы. Үйгө анан киребиз. Келген максатыбызды айта берейин. Кыштакта да бир күн деген программа. Ар бир айылга барып жүрөбүз. Эң акыркы сезон. Бул 12-чи чыгарылыш. Сиздердин айлар 12-чи болуп тартылып атат. Анан ар барган жерден бирден кыз жардам берет. Мага бүгүн сиздин кызыңыз Элзат жардам берип атат. Анан бир күндүк жашоо эмне менен өтөт? Ошол жөнүндө айтып бересиз. Айлели эртең менен тургандан баштап кечке чейин эмне иш кылат? Кызыңыз калпак тегет экен, ошолорун көрөлү деп Kızım келип калдык. bu yıl 11'de okuydu. Şu Putter'dan derim 9. klasta kankul malında 2 aylık kurs okutkanım. Ayıldık felsin ege. Hazırdan çamçam, ayıldan çamçam ellerim. Olur sırtı olsa davdene sevdener olsa şulardan çamça karap durat. Canım derip ayılda. Бизге анда калпак тиккенин көрөлү. Adımla iskerde. Siz Келдик, саламатсызбы? Жүрчү отурөлү. жүрүңүздөр анда. Жакка кирели, бул жакта менин машинам. Жүрүңүз. О, сен Бул менин чакан ишканам. ишканаң. Ооба. Бул жерде мен калпак тигем. Бош убактымда ошол мектептен келгенден кийин. Бул чайка машинасы. Буну адамдар алып беришкен. Канчанчы класстан баштап тигип баштадың? Азыр тигип Мен бизге 10-чы класстан баштап. Анда сиздер бул жакка өтүп отуруп туруңуздар. Мен кийимдеримди алмаштырып келем. Биз Сиздерге көрсөтүп берем. ысык жылы отуруп турабыз. Жылуу отуруп туруңуздар. Сен кийимиңди алмаштырып кел анда. Ошентейин.
калпакты алгандан кийин тегиздеп алабыз. Эң алгач. Эң алгач тегиздейбиз. Bunun 4 жагы тең тегиз чыгыш керек. Ошого тегиз кылып кыркып алабыз. Азыр бул даяр кыркылганын көрүп атабыз да биз. Бул өзү. Негизинен тегиз алыш керек барер. Бул өзү жанагындай өзүнүн кайчылары болот, кыркыла турган үлгүсү бар. Аны мага даяр кылып кыркып беришет. Мен ушуну тигип берем. Кимдир кыркып беришет? Ал өзүмдүн эжем, бир тууган эжем болот. Ал Кайрагашта жашайт. Биздин өдүң айылда. Ошо ул тигип даярдап берет. Андан кийин мен жактан туташтырып тигип берем. Ушунча. Бул жип шнур деп аталат. Азыр шнур калпак тигебиз. Бул калпагыбыздын аты малютка. Малютка? Малютка. Кичинекейлерге арналган үчүн. Мен кичинекей жаш балдарга арналган үчүн жалаң малюткалар. Булар орто жаштагы адамдар үчүн. Анан? Эң алгач коебуз. Сен канча жашкан баштап калпак тигип баштадың? Мен 17. 17. Учурда канча жаштасың? 18. Бир жылдан бери? Бир жылдан бери. Кызыктуу калпак тигип? Ооба, кызыктуу. Ар бир адам банда кызыгыш керек го. Мен өз негизинен калпак эмес, тигүү жадында эмес, немеге медсестралыкка абдан кызыгам. Суроо, айыл эли өзү негизи эмне менен тиричилик кылат? Негизи айыл эли дыйканчылык менен кылат. Сиздер жазында келгениңиздерде көп нерселерди көрсөңүздөр болот эле. Себеби бардыгы талада, тала жумуштары менен алек болушат да. Таланын жашоосун көрсөтүп берет элек. Эмне эгесиңер талага? Талада мака эгебиз, дарбыз, коон, бадыраң. Ошо бардыгы эле Кыргызстанда өсүлүүчү нерселер өсөт, анан помидор эгишет. Көпчүлүгү ошо дарбыз эгебиз. Жаштар эмне менен алек учурда айылда? Жаштар азыр кыш мезгили болгон үчүн үйдө эле анан анча-мынча улак чабышат. Жаштар, жигиттер. Жигиттер, кыздар? Кыздар ушу үйдө эле үй тиричилиги менен үй жыштырма, бияк ошо. Азыр экинчисин бириктирип тигип атабыз, Экинчи жагын бириктирип атабыз. 2-2ден 4-өө болдубу ошондо? Ооба, 2-2ден 4-өө. Жакшы. Негизи Шералдын таңы эмне менен атып, эмне менен түш болуп, эмне менен кеч кирет бир күндүк жашоо. Тилекке каршы биз азыр чагылдырып толук бере албай атабыз. Бирок жок дегенди айтып берели да. Ооба, эртең менен турушат, айыл эли. Анан ошол мал менен эле. Мал карайт. Мал карашат, сыртка чыгып, мал карашат, кайра түшүндө сугарышат. Ошол менен эле жашообуз бүтөт. Анан окуучулар сабакка кетишет. Биздин берүүнү көбүнчө жаштар көрүшөт. Жаштар үчүн эмне шарттар бар айылда? Мүмкүн эс алуучу нерселер бардыр мүмкүн. Мен китеп оку деп айта алам. Себеби жаштар китеп окуса жакшы го. Ооба, эң сонун. Ошол убактысында анан ошо жанагы айткан жерибизге келип ойноп коебуз кичине. Анан экинчи жагын туташтырабыз, ушинтип. Туташтырабыз. Буга чейин ар кандай китеп конкурстар уюштурулуп турчу мектепте. Демек, азыр карантин болгонуна байланыштуу эме болбой эле. Эч кандай иш-чара жок. Айыл эли китеп окуу боюнча иш-чараларды көп уюштурат. Сарбулут жаштар клубу тарабынан уюштурулат. Демек, атайын ушундай клуб бар, Бар. Жакшы, бул китеп окуп көрөнгөнү байыткан. Жумушка токтолсок, айылда жумуштар кыз баланыкы, анан жигиттердики деп бөлүнөбү? Бөлүнбөйт, себеби мындай да, бир үйдө кыз бала болуп калышы мүмкүн, эркек бала болуп калышы мүмкүн. Анан кээ биркисинде эркек бала бар, кыз бала жок да. Анан кээ биринде кыз бала бар, эркек бала жок, эркек бала бар, кыз бала жок болуп калат да. Ошон үчүн айылдын эли эме кылбаса керек. Менин билишим боюнча, кыз баланын иши, эркек баланын иши деп бөлүнбөйт. Талаа иштерине силер деле чыга бересиңер? Чыгабыз. Жайындасы? Ооба, жайындасы болот, ал иштер көбүнчө. Барабыз, эт менен чабабыз. Анан дарбыз эгебиз, дарбыз чабабыз, поляк тарайбыз. Поляк тарайбыз. Жалбырагын тарайбыз деген мааниде. Дарбыздын полягын тарайбыз. Аны качан тарайсыңар?
жазында ошо дарбыз эгилгенден кийин чыккандан кийин бир жаңсыл Бир жаңсыл. Бир тарап. бир тарапка алып бөлөк кайрып чыгабыз. Эң сонун. Демек дарбыздын мекени бул жер. Өтө көппү? Көпчүлүк эгишет. Көпчүлүк эгишет. Мал чарбачылыгычы? Мал чарбачылыгы деле жакшы эле өнүккөн. Жакшы эле неме карашат. Баарында эле мал, кой. Миграция Ал жакка кеткенде канчалык? Көп. Өтө көппү? Көп. Көпчүлүгү азыр ушул жакта. Көбүнчө жаштар. Жаштар, ооба. Көбүнчө 11-ди бүтүп эле кеткендер бар. Эң көп берилген суроом ушул болсо керек. Мен ушул айылга күйөө болуп келип калсам, эмне өзгөчөлүк күтөт мени? Күйөө балдарды сынап көрөсүңөрбү? Же башкача салттар барбы? Бизде күйөө балдарды пайгамбар сыйлаптыр деп сөз бар го. Ошону күйөө балдарды сыйлашат. Анда эч кандай коркунучтуу баягындай эмелер жок. Сынап көрбөйсүңөрбү? Сынап көрүшпөйт. Күйөө балдар сынап көрүшпөйт. Салтта өзгөчөлүк жокпу күйөө баланы тосуп алып тойдо? Тойдо өзгөчөлүктөр жокко эле дээрлик. Окшош бар. Окшош бар эле. Калыңынча? Калың кыздарга азыр 100-150. Сүйлөмең дагы? Бир кунажын, 5 кой беришет. Биз экинчи бөлүгүн туташтырып атабыз. Ошону менен туташтырып койсок, анан кырлары калат. Ошол менен бир калпак өсүп бүтөт. Негизи тигүүчүлүктү канчанчы классыңан баштагансың? Калпакты 1 жыл болуп калыптыр. Тигүүчүлүктү деле ошо калпак менен кошо баштадым. Ага чейин жөн эле кызыгып жүрдүм. Жөн эле кызыгып жүрдүм. Карап коечумун, эжем иш кылат да үйдөчү. Анан ошонун балдарын караганча анан карап койчумун. Көрсө оңой эле экен, үйрөнсө болот экен. Анан үйрөндүм. Башкаларга да үйрөтүп атасыңбы? Башкага үйрөткөнү эме бол элек жок. Кызыккандар бар, бирок сурагандар, мектепте сурап, канча үйрөнгөндөр бар. Күнүнө эми канча калпак тигесиң? Күнүнө аркыл. Болжолду? Болжолду бир 10-дан, 20-дан тигебиз. Кызга 40 үйдөн тыюу дейт. Бул жакта пайгамбар дейт, күйөө баланы катуу сүйлөйт экенсиңер. Кыздардыга көзөмөл кандай? Биздин кыздар ата-энесинин уруксатсыз бир жактарга басып кетпейт. Ошол мектепке барабыз, келебиз, үйдүн турмушу менен эле алек болобуз. Азыр бирок сен менен чогуу жүрөсүң. Анан айылдын жигиттери келип мага тийишип кетпейби, сен биздин кыз менен чогуу басып кетип атасың деп. Жок. Андай кылышпайт. Андай кылышпайт. Конокто сүйлөйсүңөр. Сүйлөшөт. Булар бардыгы окшош. Бардыгы окшош. Тез эле өтүп калды. Тез эле бүтөт. Бул Анан кыз балдарга өтө эле керектүү го деп ойлойм. Себеби кыз бала эме кылбайт го. Эркек балага окшоп бир жактарга басып кете бербейт го. Үйдө отурат. Ошон үчүн үйдө отурганда бекер отурбай. Ушундай калпак тиксе болот. Кичинекелер үчүн сонун калпак. Бул аягына чейин бүтпөдү бирок. Аягына чейин бүтпөдү. Себеби мунун ичине башка жакка беребиз аны. Ичтерине ичилик коюп, өздөрүнүн немелери бар, аларда инструменттер бар, өздөрү кылышат. Өзүм тиккен калпактан сизге. Ой, чоң рахмат. Муну да өзүң тиккенсиң. Буну да өзүбүз тиккенбиз. Буну манаттан тигилген. Манаттан? Манат. Ал материалдын аты башкача болсо, манат да. Ушул манаттан буну ичилигин өзүм тигем. Мунун ичилигин өзүң тигесиң бирок. Тигебиз. Өзүбүз тигебиз, муну өткөзүп беребиз. Мынакей көрүүчүлөр, Элзат бүгүн мага сонун калпак белек кылды. Эң акыркы чыгарылышта күтүлбөгөн белек. Элзат сага ыраазычылык билдирем. Программанын жалпы көрүүчүлөрдүн атынан, өзүмдүн атыман ыраазычылык билдирем. Ушул бүгүн Шералы айылын чагылдырууда бизге чоң жардам бердиң. Ошол эле мезгилде өзүңүн айылыңа дагы салым коштуң десем болот. Сени үйүңө узатып коюп, анан мен үйгө кетейин. Анда эмес иштиңиздерге ийгилик, жакшы жете алыңыздар. Сага да чоң рахмат. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, биз Кыштакта бир күн программасынын 1-сезонун жыйынтыктадык. Кийинки сезондон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.